Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 35 сабак. Азыркы информациялык технологиялар деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар, эмнелер тууралуу кеп болмокчу. Биринчи, информациялык технологиянын түрлөрү. Экинчи, информацияны кайра иштөө. Үчүнчү, компьютердин өзгөчөлүгү. Төртүнчү, интернет. Бешинчи, жасалма интеллект. Биринчи, информациялык технологиянын түрлөрү. Информациялык коомдо интеллектуалдык ресурстарга басым жасалат. 10 миңдеген адамдын бир жылдык ишин 1 саатта бүтүрсө болот. Информациялык технология 6. Телекс, телефакс, кабелдик теле, спутник жана кассеталык теле, компьютердик системалары жана тармактар. Экинчи, информацияны кайра иштөө. 1812 жылы Бибич аналитикалык машинанын проектин жасаган. Үчүнчү, компьютердин өзгөчөлүгү. Алгачкы компьютер 30 тонна болуп, электр лампочкалары менен иштеген. Азыр кремний кристаллына орнотулган электр схема менен иштейт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, алар бир нече түргө бөлүнөт, анын айрымдары менен тааныштырып өтөйүн. Асы, информацияны жазып алат, сактайт, өткөрөт, кайра иштейт. Бсы, эс тутуму бар маалыматтарды жаңылап турат. В, математикалык эмес, логикалык амалдардын натыйжасында эсептөөлөр жүргүзүлөт. Секундасына 588 миллион операцияны аткарат. Г, информацияны кийрет же чыгарып турат. Д, программага көз каранды. Биринчи программа Windows'ту 1983 жылы Гейтс түзгөн. Көңүл буруңуздар, компьютер өзү программалык системаларды түзө алат. Информация канча сакталса да бурмаланбайт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, сабагыбыздын 4-чү планына келдик. Интернет. Миллиондогон персоналдык компьютердеги маалыматтарды бириктирген бул глобалдык желе интернет. Аны 1979 жылы Тон Бернесли тапкан. 1995 жылы Гейс өз кесиптештерине электрон кат жөнөткөн. Анан аны ири компьютердик борборлор бир тармакка бириккен. Үйдө отуруп интернет аркылуу 25 миң дүкөндүн каалаганыңды тандап товар сатып алуу менен муну шопно деп койгон. 5. Жасалма интеллект. Бул термин 1956 жылы Дартмунд конференциясында пайда болгон. 1957 жылы Саймон жасалма интеллектин атасы болгон. Ал компьютер өздөрү сочинение жаза алат, илимий ачылыштарды жасай алат деген. Азыркы компьютерлер эң маанилүү информацияны өз алдынча эле бөлүп алып узак мөөнөткө сактайт. Ошону көп колдонгонго көңүл бөлөт. Бул гиппокамп болот. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Демек, келечекте адамдар, машиналар, интернеттин күчү интеграцияланат. Ошондой эле интернет бул дүйнөлүк акыл эске айланат. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.